Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер. Даяр бизнес сатылат. Даяр бизнес акчага иштеп аткан бизнес, күнүнө тыйын түшүп аткан бизнес. 60-70 миңге чейин жакшы болгондо түшүп калат экен туугандарым. Негизги айдагы, бир айдагы грязный выручка миллион ошого такап ошондой акча иштеп атыптыр. Агабыз менен амандашалык. Ассаламу алейкум. Эсиңиздерде болсо, алейкум ассалам. Бул агабызды ушул жерде сатылат деп тартып чыгарганбыз. Андан кийин кичине түшүнбөстүктөрдөн улам сатылды деп айтып, биз видеону өчүрүп койгон элек. Кийин дагы жардамга келип калдык. Не болду, кандай болду, түшүндүрүп. Биз саттык элек, силерге айттык элек, ушул сатылды тутасыда деп. Анан тилекке каршы кайра эме болуп калды, жартылай биз сүйлөшкөндө договордо олай коюп бере албай калды акчасын. Анан кайра жартылай иштешпей ушинтип эме болуп калышты да. Токтоп, стоп коюп, ушинтип жартылай иштеп жүрүштү. Анан кайра андан көрү өзүм эле сатып башка эме кылайын деп кайра алып койдум да өзүмчү. Кайра сатыш керек болду. Ошо реклама кайра баштан реклама кылганга туура келди. Полный болгондо көргөзүп беребиз. Метро Юго-Западныйдан канча мүнөттүк берди? Пешком 7-8 мүнөт Юго-Западныйдан. Машина менен болсо 4-5 мүнөт, 3 мүнөттүн тегерегинде да. Бул жакта чакан комнатасы да бар. Аны видеодан да көргөзөбүз. Примерно мындай айтканда 40 квадрат метрге жетпей экен. Мына ушунун оборудованиялары бардыгы бар. Рабочий состояние бүгүнкү күндө дагы иштеп аткан ушундай бизнес туугандар. Иштеп турган бул тармакта жүргөн, билген, ИПсы бар адам кызыгып алса болот деп агабыз айтып атат. Ошондой. Бул жактан бир айлык выручкасын көргөзөт. Негизги эле бул агабыз эмнеге сатып атат деген суроолор болот, ар бирде турабы. Москванын ар чегесинде жашайт экен, кыскасын айтканда. Өзүңүз айтып бересизби? Семейный положение биринчи очередь. Семейный положение болуп атат. Ошол меме деле сатып атабыз. Ошол эле причина, самый главный причина ошол. Ошо көргөзө бергенде. Бул сиз өзүңүз иштеген бир айыңыз көргөзүңөр. Мен өзүм иштеген бир айымды көрсөтөйүн. Ооба. Могу мен иштегенде ошол 874 миң, 175 миң ушул иштеген. Мен буда 5 выходной менен иштегем. Бул точно мен иштеген меме. Бир ай. Бул ноябрь айы, кайсы ай? Бул ноябрь айы. Ноябрь айда. Ноябрь айы. Ошондо мындан мен таза канча калат таксыр? Таза канча калат жака? Таза 150-250 миңге чейин калат. Бул грязный выручка. Буну көрүп алып дагы комментарийда жазышат да миллион ана дешпиши. Бул грязныйдан Яндекс алат, поварлардын зарплатасы чыгат. Ошодон сырткары чисто мага калганы 150 миңден 250 миңге чейин калат. Менде потому что бир поварым иштеди, бир горячка, доставкада өзүм болгон үчүн мага мындай калат. Курьердин акчасынан Курьердин акчасы мага калат. Еще бир горячка, бир курьер эмеге эле поварга гана акча төлөдүм да мен. Аренда канча? Аренда 100 миң. 100 миң. 100 миң берет. Тогу кандай? 100 миңди берет, болду. Эчтеке, коммунальный полный ошо 100 миңдин ичинде. ИПны болсо, ИПсы болсо болду. ИПсы болсо келет, оформить этип беребиз. ИПсын лучше ИПсын өткөзүп алган жакшы да. Потому что бул жерде акчага роль ойнойт да. Анан акчасын мен вовремя чыгарып бере албай калам. Ситуация кандай? Эң кызыгы, эң жакшы. Өзүн өткөзүп алган жакшы да. Бул жерде эмнелер калат, эмнелер негизи сизге карайт? Бул жерде мол холодильниктер калат. Мыналар. Ушулар. Бул рабочий полный. Полный рабочий. Бул калат 3 холодильник. 3 холодильник. Анан бул холодильник бизге караштуу, чоң холодильник. Чоң холодильник. Мелочевка полный бизге караштуу. Пицца печ калат. Чоң пицца печке калат. Калган аркы комнатада полный оборудование, короче, бизге караштуу. Бул холодильник да бизге караштуу. Анан ага мурдагы видеодо баасы канча деп айттыңыз эле? Мурдагы видеодо 550 миң деп чыгарганбыз. Келсе түш беребиз. Продуктасын бекер дедиңиз эле анда. Продукт анда бекер болчу, мен ошол сумманын эле ичинде болчумун. Азыр булар алып уже нормальный суммага эме алып беришкен да. Продукт кылып беришкен. Канча күнгө жетет турат? 100 миңдин тегерегинде продукт бар. Где-то 10 күнгө смело жетет да. 10 күнгө жетет турган продукт. Еще аренда платасы 5-не чейин төлөнгөн. Январдын 5-не чейин төлөнгөн ужечи. Алса ошол
иштетип алат да. Саат 5-не чейин продуктыдан проблема жок, аренда төлөнгөн. Келип эле сразу эртеси күнү иштеп баштап кетебиз болот. Даже келген күнү иштеп баштаса болот да. Сухойлор бар, полный готовый да. Алган адамга канча күндүр бир мындай жол жобосун көргөзүп, андай мындай нерселер болобу? Биз 3 күн көрсөтүп бере алабыз. Азыркы алган адамдарга да 3 күн үйрөтүп, даже өзүнүн доставкасына чейин жардам берип көрсөтүп кеткенбиз. Биринчи канчага чыкты сразу ошону айтып бериңи. Биринчи күнү алган күнү эле 65 000 выручка болду. Аны көрсөтүп бере алам, камера бияктан делечи. 65 000 выручка. Эртеси күнү 66 000 выручкага чыгышты. Алар пятница күнү келген болчу. Пятница күнү атайын ушул күн выручка жакшы болот, ушудан баштап иштеп баштагыла деп киргизип кеткен. Тилекке каршы акчаны вовремя коюп бере албады. Договор дороже денег дейт. Да. Ошо договор эме алган үчүн кайра алганга туура келип калды. Декабрь айынан булар иштеген выручканы көрүп. Декабрь айынан баштап, булардын иштеп баштаган күндөн баштап мен азыр көрсөтүп берем. Так. Камералары бардык нерселер бар экен, а? Камера бар, Wi-Fi бар. Короче, булар канчасынан баштап 6-сынан баштап иштеп баштады да. 6-сынан бүгүнкү күнгө чейин выходнойлору менен так. Азыр. Выходнойлору менен ошо иштеп стопко коюп аткандарыбыз ошо 374 657 000 болуптур. Еще биякта 900 отмена кылып иштаганда булар жетишпей калган. Ошондо дагы булар минуста эмес. Минуста эмес да, булар ошо өзүнүн жапты да, пол өзүнүн жапты, короче. Жакшы иштете албады. Жакшы иштете алган жок. Азыр буну түшүнгөн, билген, бизнести түшүнгөн адамдар алыш керек да. Анан мен да түшүнбөй келип эле алып алгам. Алып иштеттим. Кудайга шүкүр 4 айдан бери иштеттим. Анан жанагы сиз сайттар бар дедиңиз го? 2-3 сайтка, короче, күндө 200 рубльден төлөп, 300 рубльден төлөсөк көп заказ болот, патыр-путур болуп кетет. А 100 рубль болсо бир-бирден чыгып турат экен деген. Ошону түшүндүрүп бериң эле, кандай сайттар бар? Бул мындай. Продвижение бар. Буну Яндекс өзү реклама кылып турат. Сен рекламага акча төлөйсүң, бул жактан реклама биздики 100 рубльда турат. Меники 300 рубльда турчу эле. Ошондо дагы мен минуска кеткен эмесмин. 100 рубльга коюлат. Ошол реклама кылган сайттан заказ кылына турган болсо, ошол заказга гана 100 рубль алат. Эгер постоянный клиентиң боло турган болсо, ошол сайт менен пользовать этип жүргөн болсо, анда ал эмеден заказдан акча албайт да. Рекламадан түшкөн гана сайт эмеге заказга гана акча алынат. А так жөнө-жөн эле Яндекс акча ала бербейт. Буну азайтып койсо ошо минимальный 100 рубль, максимально канча кааласа ошончо кылып болсо болот. И аны канча көбөйткөн сайын заказга жетишпейсиң да. Заказ ошол баягы максимально 35-40 заказга чейин болот. Ошо мен тапшырып кеткен күнү 36 заказ болду да. Еще 2-3 заказын жетишпей отмена болду ошол күнү. 2,5 саатка чейин кечикти да, мен карап отурдум да. Кыскасы мына ушундай туугандар. Болгондо ушундай, калганын жолугуп, сүйүшүп, көрүшүп, чай ичип отурушуп, калганын өзүңүздөр билесиздер туугандар. Биз ККНС көргөзүп беребиз. Бул жагы чакан офис, эс алуучу бөлмө деп айтсак дагы болот. Мындай айтканда бул жерде сусунуктар турат, шкафтар бар, мындай коюп коесуздар да. Ушул бар. Ушулар да сайттарда бар сатылат полный. Сайты сатылат. Диваны бар, башкасы бар. Кайсылар калат, кандай бул жагы? Ушул жакта полный не бар болсо, ошолор полный бизге караштуу да. Будущем бардыгы никто не вечный дейт го. Эч ким туруктуу эмес. По-любому бир күн кете турган болуп кала турган болсо, полный ушул жерде не бар болсо алып кете берсе болот да. Эч ким эч нерсе дебейт. Аябай жакшы. Бизге караштуу. Маалыматты полный бердик. Ишиңиздерге ийгилик, чалып байланышыңыздар. Агабыздын номерин коюп койдук.
Көрүшкөнчө туугандар. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушуга окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.